Министрлер кабинетinin төрағасының орынбасары Таластағы жұмысшы сапарын Манасорды улуттук комплексінен баштады. Эдил Байсалов Манастын күмбөзүнө барып зыярат жасады. Ошондой эле Эдил Байсалов президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык жакынкы арада республиканын булуң бурчунан Манасордого милдеттүү түрдө экскурсияга келүүчү мектеп окуучуларынын жылы бою кабыл алууга жөндөмдүү 200 орындык мейманкана куруу зарылдыгын айтты. Андан соң жергиликтүү элди кабыл алып, мамлекет тарабынан турмуш шарты жакшыртууга жасалып жаткан аракеттерге токтолду. Калпучунадан жакшы иш кылып атсыңар. Жок, иш Кудай буйрса, действительно бул кишинин ак ниети, түз ою, анан чечкиндүүлүгү жанагындай эмен, анан действительно круглосуточный иштегени. Жанагы көп жакшылыктарды биз эми айтпай туралык, сөз менен эмес, иш менен. Жумушчу сапарда Эдил Байсалов Манас районунун Кызылжылдыз айылындагы жалпы дарыгерлик практика борборунун жугуштуу оорулар бөлүмүнө барды. Аталган медициналык мекеме эскирип, 15 жылдан ашык кароосуз туруп калган. Быйыл жергиликтүү бийликтин колдоосу менен Бакубат Тавас фондунан 7 миллион сом акча каралып, мекеме толугу менен ремонттон өткөн. Бирок башка аймактардагыдай эле райондук ооруканада дагы кесипкөй жаш кадрлар жетишсиз. Дарыгерлерди аймактарга тартуу үчүн аларга кошумча акы төлөп берүү жагы каралып жаткандыгын облус башчысы билдирип, министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасарын мында аткарылып жаткан иштерге көңүлүн бурду. Биз быйылкы жылдын ичинен дагы мүмкүнчүлүгүбүздү карап, ушул жаш дарыгерлерге төлөп бере турган 10 миллион сом тапканга да аракет кылабыз. Каражат бар, бирок аны жумшай турган механизмин иштеп чыгышыбыз керек болуп атат. Анткени фонддон бере алабыз, анткени врач жетишпейт bizde. 144 врач беле? 139. Мүмкүн. Күнүнө канча өтөлөт? Иш сапарда учурдагы кырдаалды эске алуу менен Эдил Байсалов чоң капка көзөмөл өткөрмө пунктуна дагы барды. Мында Казакстандагы кыргыз жарандарынын Талас облусуна тоскоолдуксуз өтүүсүнө жана транзиттик жүктөрдүн каттамына уруксат берилген. Бирок эки өлкөнүн жарандары убактылуу бири-бирине кире албайт. Временное ограничение. Временное ограничение. То есть казак жарандар бизге кирбейт, чыгарып айтат өздөрү. Биздин жарандар именно Казакстанга кире албайт. Транзиттан грузовой автолор өтө берет. Россияга же башка өлкөгө транзиттан биздин жарандар өтүп кетип атат. Биздин жарандар Казакстанда калып калгандар кирип атат. Грузовой машина менен жөө кире берет. Мындан чыгып Эдил Байсалов Покровка айылындагы аралаш психоневрологиялык социалдык стационардык мекемеден кабар алды. Бул жайда оор абалдагы 84 адам жашайт. Учурда мекемени толук кандуу оңдоп түзөөгө ири суммада каражат керек. Негизи көйгөй могу корпусту ушул мен 2018 келгени ремонт кылганбыз. Буякында акыбал аябай жаман болчу. Ушул акыбалга жеткиздик. Кийинки корпусубузга ремонт керектер. Ушундай эле акыбалда ремонт кылып койсок деле аябай жакшы болмок. Ремонтко канча сом керек деп атасыз? Ремонтко бир этажына эле 1 миллион кетип калат. 2 этажына 2 миллион менен. Банясы требующий ремонта там. Мекеменин шарттары менен таанышуу учурунда жетекчилер жакын арада ремонт иштери үчүн каражат маселесин чечип берүүнү убада кылышты. Ошондой эле Эдил Байсалов мекеменин кызматкерлери менен жолугуп, өлкө бийлиги тарабынан экономиканы жакшыртуу багытында аткарылып жаткан иштерге токтолду. Буйрса азыркы учурда эми маанай жетекчиликте баягы ишеним, колусаң келет экен да. Көрсө уурдабасаң, колунду малбасаң, башкаларды алдыртпасаң, баардыгын жадагы жерге казанга төктүртсөң, ошол жерде баардыгысынын берекелүү эле, жакшы эле, башкалардан кем эмес, ушунчалык эле өзүбүзгө жетиштүү, ушу жерди сүйүктүү ала тообузду гүлдөтүп коюшчу толук мүмкүнчүлүк бар экен. Ал үчүн эмне керек? Азыр кичине убакыт баары эле бир заматта эле оңолуп калбайт. Иш сапарда Эдил Байсалов Кара Буура районундагы аймактык оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнөн дагы кабар алды. Аталган мекеме быйыл жергиликтүү жаштардын аракети жана Бакубат Тавас фондунун колдоосу менен курулуп бүткөн. Учурда медициналык мекеме бейтаптарга кызмат көрсөтүп жатат. Красный зона деп ачканбыз, бирок азыр инфекционный отделение иштеп жатат. Анан өз негизи бул здание инфекционный отделениянын санитар нормага жооп берет. Просто полдо беришинче. Потому что тиги вентиляция жок да? Ремонт жасатканбызда. Вентиляциясы барбы? Вентиляциясы таасты.
Да, вентиляции нету. Вентиляции нету. Но кычкынтек бар, да? Манас жана Кара Буура райондорундагы социалдык мекемелердеги шарттарды, андагы жетишкендиктерди жана көйгөйлөрдү жеринен көргөн Эдил Байсалов маселелерди чечүүгө мамлекет тараптан каржылык колдоо болоорун айтты. Бирок ошол эле учурда азыркы негизги багыт өлкөнүн экономикасын күчтөндүрүү экендигин баса белгиледи. Сөзсүз түрдө буга бир көңүл бурулат, бирок мен айтып коюшум керек, алдын ала буну быйыл эле баардыгын бүт техникасын, бүт жанагы аппаратураларын баардыгын бир заматта, анан бир заматта эле баардыгын эле куруп коебуз дегенден алыспыз. Албетте анткени ошол кирешебизди көбөйтүш үчүн азыркы негизги максат бул экономика, айыл чарба, жанагы жумуш орундары, ошонун баардыгын эми көбөйтүлүп, бирок быйыл эле уже сөзсүз түрдө элибиз сезе тургандай көрүнүктүү жыйынтыктарга жетишебиз деген мен ишенимди айтып кете алам. Мындан тышкары бул күнү Эдил Байсалов Кызыл Адыр айылындагы Семетей кинотеатрындагы Көйгөй жана Шекер айылындагы Чыңгыз Ордо маданий комплексиндеги бүгүнкү абалдан кабар алды. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Кара Буура району.